الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Бүткүл аламдардын Роббиси, бүткүл аламдардын жаратуучусу, бүткүл аламдарды рызык менен камсыз кылган Аллах субхана ва таалама чексиз мактоолор, пайгамбары, пайгамбарлардын мөөрү, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга, анын үй бүлөсүнө жана аны жакшылыкта ээрчиген баардык момун мусулмандарга Аллах тааламдын салават саламдарын айтып, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын улантабыз. Бир туугандар, өткөнкү сабагыбызда сиз менен биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Айша радиаллаху анхага үйлөнгөндүгү жөнүндө токтолуп ошол жерден жыйынтыктаганбыз. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша радиаллаху анхага нике кыят. Караңыздар, нике кыюу башка нерсе, акт деп айтат, ал эми духул деп коет, кошулуу бул башка нерсе. Арабтарда ушундай адат бар, бул бүгүнкү күнгө чейин Египетте да ушундай. Акт кылуу бул 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл мурда болушу мүмкүн. Бирок духул эмне ошол акт кылган күнү болуу шарт эмес. Бизде мисалы нике окулган күнү духул кылат, кошулуу аземи же болбосо ошол жакындоо кечеси ошол нике кыйылган түнү болот. Арабтарда андай эмес. Арабтарда никени кыйып коет, андан кийин жүрө берет. Кошулбай, жакындык кылбайт. Анан ошол өзүнчө бир маареке кылып туруп, анан кызды алып келип берип, анан ошондон кийин жакындык кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы Айша радиаллаху анха 6 жашында ушундай акт кылып нике кыят да, андан кийин 9 жашында духул кылат деп өткөнгү сабагыбызда айтып өттүк. Андан кийин бир окуя болот. Кандай окуя? Бул тарых баракчасында чоң из, чоң тамга менен жазылган Исра жана Ми'рач окуясы болот. Исра жана Ми'рач окуясы кандай? Исра жана Ми'рач окуясы бул сейилдөө жана Аллах тааламдын алдына көтөрүлүү деп айтсак балким эмне туурараак болор. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай ар түрдүү даават баскычтарын басып өткөндөн кийин ислам дааваты куугун менен жеңиштин арасына жол таап баратканда тээ алыстан үмүттүн шооласы жаркырап көрүнө баштаганда Исра Ми'рач окуясы болду. Тактап айтканда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн эң жакын адамдары болгон Хадижа энебизди, Абу Толипти жоготкондо бир окуя болду. Жоготкондон кийин, тактап айтканда, пайгамбарлыктын 11-жылы бул маселеде алымдар ортосунда талаш. Ошол Сафияр Рахман аль-Мубарак Фори 6 сөз алып келген, кайсыл убакта болгондугу жөнүндө. Жана аягында ушундай деп жыйынтыктайт, ушул 6 сөздүн 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чысы туурага жакыныраак дейт. 4-чүсү кайсы десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хижрат кылардан 16 ай мурда болгон дейт. Хижрат кылардан 16 ай мурда. Ал эми башка бир риваятта 1 жыл мурда болгон деп айтат. Ал эми башка бир риваятта 1 жыл жана 2 ай мурда болгон деп айтат. Кандай болбосун, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көчөргө жакын болгон. Ушул окуя пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көчөйүн деп турган учурда болгон. Кандай болгон? Бул окуяны эмне тарыхта Исра жана Ми'рач деп атап койгон деп жогоруда айттык. Ошондой эле Аллах субхана ва таалам эмне Исра деген сүрөнү түшүргөн. Исра деген көтөрүлүү деген. Ибнул Каййим рахимахуллахтын сөзүн алып келет Сафияр Рахман аль-Мубарак Фури. Ал жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир эле руху менен эмес, денеси менен дагы көтөрүлгөн. Ушул нерсе рожих, ушул нерсе салмактуу, ушул пикир салмактуу ушул маселеде деп айтат. Акыйкатта бир туугандар, кээ бир алымдар же болбосо кээ бир тарыхчылар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүндө руху менен көтөрүлгөн деп айтат. Жок, туурасы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн денеси менен дагы көтөрүлгөн. Ошол окуя, ошол азыр ылдыйда айтып бере турган окуя пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын денеси менен дагы, мындайча айтканда физически болгон окуя деп биз ыйман келтиребиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түндөсү уктап жаткан учурда Жибрейил алейхиссалам Бурака аттуу аттан кичүү, эшектен чоң болгон жандык менен келет. Анан ошол жандыкка олтургузуп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Байтул Мақдиске алып барат. Тактап айтканда, Мекке шаарынан Байтул Мақдиске алып барат. Байтул Мақдис кайсыл десе, Акса шаарындагы, биз билебиз,
бүгүндө күндө дагы эмне бул мечит бар, бир туугандар. Бул мечит мусулмандардын ыйык мечити, Акса мечити деп айтабыз. Кудус шаарында, Акса шаарында деп адашып калыппыз. Кудус шаарында Акса мечити бүгүнкү күнгө чейин бар жана мусулмандардын ыйык мечитинен бирөөсү болуп эсептелет. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Жибрил алейхиссалам ошол Бурак аттуу жандыкка мингизип, ошол Меккеден ошол Кудус шаарына алып келет. Кудус шаарына алып келип, ошол жерде жанагы жандыкты байлап коет дагы, анан мечит Ал-Акса мечитинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бүт пайгамбарлар менен имам болуп намаз окуйт. Көрдүңүздөрбү? Таң калыштуу суроо болушу мүмкүн. Кантип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам имам болуп окуйт дейт? Аллах үчүн эч бир нерсенин кыйынчылыгы жок. Биз хадисте келдүү, демек иман келтиребиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам имам болуп намаз окугандан кийин Жибрил алейхиссалам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ошол жандыкка олтургузуп, анан асман аламына алып чыгат. Асман аламына алып чыкканда, жанагы асман аламындагы коргоочу периштелер Жибрил алейхиссаламды жакшынакай тосуп алат дагы, анан бул алдына ким дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды эң сонун аттар менен атап, бул ушундай Мухаммад эң акыркы Адам алейхиссаламдын урпагынан болгон эң акыркы пайгамбар деп айтканда, жанагы жерде мархаба, кош келиңиз деп ошол жерде тосуп алып, анан кылат? Ошол жерде жанагы эшикти ачат. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биринчи асманда Адам алейхиссаламды жолуктурат. Караңыз, Адам алейхиссаламды жолуктуруп, анын оң тарабында жана сол тарабында ушундай адамдарды көрөт. Оң тарабындагы бактылуу адамдар болот, сол тарабында бактысыз адамдар болот. Андан кийин адамдар деп адашып калдык, адамдардын рухтарына көрсөтөт. Адам алейхиссаламдын оң тарабында бактылуу болгон адамдардын рухтары, ал эми сол тарабында бактысыз болгон Адам алейхиссаламдын урпактарынын рухтары бар эле. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошентип экинчи асманга көтөрүлөт. Экинчи асманда дагы биринчи асманда болгон окуянын дал өзү болот. Тактап айтканда периштелер тосуп алып, ошентип сурап, анан экинчи асманга чыгат. Экинчи асманга чыкканда пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Яхья ибн Закария жана Айса ибн Мариямды жолуктурат. Караңыз, Айса ибн Мариям, Яхья ибн Закария пайгамбар менен алейхимуссалам менен бирге болот. Биз билебиз, момун мусулмандын иманы Иса алейхиссалам өлгөн эмес деп иман келтиребиз. Туурабы? Иса алейхиссаламды Аллах субханаху ва таала алып чыгып кеткен экинчи асманда. Иса алейхиссалам кыяматка жакын жерге түшөт. Жана эң биринчи кылган иши кресттерди сындырып, чочколорду өлтүрөт. Бул күн алыс эмес бир тонор. Бул күн кыяматтын эң чоң аламаттарынын бирөөсү болуп эсептелет. Иса алейхиссаламдын жерге түшүүсү кыяматтын аламаттарынын бирөөсү. Биз иман келтиребиз, бул бир күн болот. Андан кийин ушул жерде тактоо үчүн бир нерсени айтабыз. Иса алейхиссалам келгенде, ушул ирет түшкөндө пайгамбар болуп келбейт. Эми келгенде пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү болуп келет. Түшүнүктүбү? Иса алейхиссалам биринчи келгенде пайгамбар болуп келген, Аллах субханаху ва таала пайгамбар кылып жөнөткөн. Бирок мынау келүүсүндө, ушул кыяматка жакын түшүүсүндө жөнөкөй эле Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү болуп эле түшөт. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 3-асманга көтөрүлүп, ошол эле окуя болот. Андан 3-асманда Юсуф алейхиссаламды көрөт. 4-асманга чыгат. 4-асманда Идрис алейхиссаламды көрөт. Ошол бардык асманга көтөрүлгөн сайын периштелер мархаба, мархаба деп тосуп алат. Мархаба деген жогоруда айтып өткөндөй кош келиңиз дегендей. Сөз менен, жакшы аттар менен, жакшы тосуулар менен тосуп алат. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 5-асманга чыкканда Харун ибн Имранды көрөт. Харун ибн Имран бул пайгамбар Муса алейхиссалам менен биргеликте дават кылган пайгамбар. Кур'анда бул жөнүндө дагы кабарлар айтылган. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 6-асманга көтөрүлгөндө Муса алейхиссаламды жолуктурат. Муса алейхиссаламды жолуктуруп, ошол жерде караңыз, Муса алейхиссалам ыйлайт. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды көрүп саламдашкандан кийин ыйлайт. Анан сурайт: "Эмне ыйлап жатасың?" дегенде, "Менден" дейт, "Караң, менден кийин келген пайгамбардын үммөтү менин үммөтүмдөн көп болот экен. Ошол себептен ыйлап атам" дейт. Бул жерде эч кандай көрө ошол сыяктуу жаман шариятыбызда тыйылган сыпат жүрөгүндө бар болгон үчүн ыйлады деп айтпайбыз эч качан. Балким ушунчалык сүйүнгөнүнөн, ушунчалык жанагы суктанганынан, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам эң акыркы пайгамбар болуусуна карабастан, жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан эч кандай пайгамбар чыкпоосуна карабастан, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң ээрчичүлөрү ошол пайгамбарлардын арасынан эң көп болгонуна суктанып, Муса алейхиссалам ыйлайт. Андан кийин 7-асманга көтөрүлөт. 7-асманда пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Ибрахим алейхиссаламды жолуктурат. Ибрахим алейхиссаламды жолуктуруп, ошондон кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам асманга андан нары көтөрүлүп Сидратул Мунтаха деген жерге келет. Сидратул Мунтаха деген бир туугандар ушундай кооз,
ушундай жалбырагы мондой өсүмдүк дейт. Хажар деген жердин көзөлөрү болгон дейт. Мединеге жакын Хажар деген жерде көзөлөр болгон дейт. Мөмөлөр ошол сыяктуу дейт. Көзө билебиз, кадимки эле кумра деп коебузбу, ошол сыяктуу нерселер. Мөмөлөр ошол сыяктуу. Ал эми жалбырактары болсо дейт, ошол жанагы Сидратул Мунтахадагы өсүмдүктөрдү сыпаттап берет. Жалбырактары пилдин кулагындай болот дейт. Ушунчалык кооз дейт. Ал жерде жанагы алтындан болгон көпөлөктөр учуп жүрөт дейт. Кандай болбосун, бир туугандар, бейиш сиз менен биз элестете албайбыз. Сиз менен биз Кур'андан жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнөн угуп иман келтиребиз, бирок эч качан биз өзүбүз көзүбүз менен иншаллах кыямат күнү кирмейинче элестете албайбыз. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ал жерде адам баласынын көзү көрбөгөн, кулак укпаган нерселер даярдалган деп. Көрдүңүздөр, ушундай кооз жер, ушундай сонун жер. Демек Сидратул Мунтахага пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам эмне кылат? Барып ошол жерде эмне Жибрейил алейхиссалам андан нары бара албастыгын айтат. Андан нары барса, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кабар берет, мен күйүп кетем деп. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам нары өзү барат. Демек Аллах Тааланын алдына барып, улуг Аллах Тааланын алдында эмне туруп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне Аллах менен түзмө-түз сүйлөшөт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол көтөрүлүүдө Байтул Маъмурду көрөт. Байтул Маъмур бул, караңыз, жердин үстүндө биз таваф кылган ыйык эмне жер Каба боло турган болсо, асманда Байтул Маъмур деген жер бар. Ал жерде периштелер таваф кылып турат. Анын өзгөчөлүгү, ал жерде таваф кылып бир убакта 70 миң периште таваф кылат дейт. Жана ошол 70 миң периште таваф кылып бүткөндөн кийин аларга эч качан эмне кезек келбейт. Эч качан алар келе албайт ошол жерге дагы бир ирет эмне таваф кылганы дейт. Демек периштелердин ушунчалык көп экендигинин далил болот. Түшүнүктүбү? Андан кийин Аллах субхана ва таала менен сүйлөшүп, ошондо Аллах субхана ва таала кээ бир нерселерди вахий кылат. Тактап айтканда, кээ бир нерселерди пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга буйрат. Ошол буйруктардын бирөөсү эмне болот? 50 маал намаз болот. Бир күн жана бир түндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнө 50 маал намазды парз кылат. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы 50 маал намазды парз болгонуну үммөтүнө жеткирүү үчүн түшүп келатканда жолдо Муса алейхиссаламды жолуктурат. Муса алейхиссаламды жолуктуруп, Муса алейхиссалам айтат: "Эмне Аллах Таалам сенин үммөтүңө эмнени парз кылды?" дегенде, бир күн жана бир түндө 50 маал намазды парз кылат дейт. Ошондо Муса алейхиссалам айтат: "Чындыгында бул сенин үммөтүңө оорлук кылат. Мен бул нерсени өз башымдан өткөздүм. Ошондуктан баргындагы Аллах Тааламдан сурагын, эмне Аллах Таалам ушул нерсени жеңилдетип берсин" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Жибрейил алейхиссалам караганда, Жибрейил алейхиссалам эмне макул көргөндөй кылып башын ишарат кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам барып, анан эмне кылат? Жанагы жерде Аллах Тааландан суранып, 10 маалын кыскартат. Анан дагы Муса алейхиссаламды түшүп келатып, Муса алейхиссаламды жолуктурат. Муса алейхиссалам дагы эле ошол сөздү айтат. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам барып олтуруп, Аллах Тааландан суранып, 50 маал намазды 5 маал намазга түшүрөт. Анан жолдо келатып, дагы Муса алейхиссаламды жолуктурат. Муса алейхиссаламды жолуктурганда жанагы жерде эмне кылат? Муса алейхиссалам айтат: "Бул да көптүк кылат үммөтүңө. Баргындагы суранган Аллах Таалам кыскартып берсин" десе, ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Чындыгында" дейт, "мен Роббимден уялдым, жетишет. Эми макул болуп мен моюн сунамын" дейт. Ошондо алыстаган маалда ушундай эмне үнү кылат пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга: "Парзымды белгиледим, пенделериме жеңилдетип бердим" деген добуш угат. Демек ошол күндөн баштап караңыздар, бир туугандар, 5 маал намаз парз болот. Демек 5 маал намаздын парздуулугу качан болгон десе, Исра жана Мирадж түнү деп айтасыздар. Исра жана Мирадж түнү Аллах субхана ва таалам 5 маал намазды ислам үммөтүнө парз кылган. Бир туугандар, бул жерде бир кыскача пайдага токтолуп өтсөк болот. Бул пайда кайсыл десе, намаздын өзгөчөлүгү. Намаз Аллах Тааланын буйругу. Ошол эле сыяктуу Аллах Тааланын башка дагы буйруктары бар. Зекет, орозо, ажылык жана башка, мисалы, күйөөсү аялына нафака кылуусу, күйөөсү аялын багуусу, же болбосо ата-энесине жакшылык кылуусу. Ушулардын баардыгы Аллах Тааланын буйругу. Ислам үммөтүнө болгон буйругу. Бирок намаз буйругунун ушул жогоруда айтып өткөн буйруктардан айырмасы, намазды Аллах субхана ва таалам түзмө-түз пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга эмне кылган? Парз кылган. Караңыздар, бул да болсо намаз деген буйрук Аллах Таалам алдында кадыры баркы жогору экендигине далил. Түшүнүктүбү? Намазды Аллах субхана ва таалам түзмө-түз ушул Исра жана Мирадж түнүндө Аллах Таалам эмне кылган? Парз кылган. Андан дагы бир өзгөчөлүгү, Аллах Таалам биринчи 50 маал намазды парз кылган. Андан кийин өзүнүн ырайымы менен караңыздар эмне кылды? 5 маалга түшүрдү. Бир туугандар, Аллах биздин Роббибиз, бизди жараткан зат. Аллах
каалаган нерсени аткарат. Аллах эч нерседен суралбайт, балким сиз менен биз суралабыз. Аллах субханала таала сиз менен бизди өзүнүн пенделерини 500 маал намазга, бир күн жана бир түндө 500 маал намазга буйруп коюуга кадыр. Жана Аллах тааламды эч бир нерсе тосуп койбойт бул нерсени буйруудан. Бирок Аллахтын ырайымына караңыздар, пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам ортого түшүп суранганынан Аллах субханала таала 50 маал намазды 5 маалга өзгөрттү. 5 маалга кыскартты. Эми караңыздар, субханаллах, 5 маал намазга кыскартып, 50 маал намаздын соогун убада кылды. Караңыз, ошол 50 маал намаздын соогу калды, аткарылууда эмне 5 эле маал калды. Караңыз бир туугандар, эми 50 маал намаз болсо сиз менен бизге оор, машаккат болуп калат эле. Бирок Аллах субханала таала ошол машакатты сиз менен биздин башыбыздан көтөрүп, жеңилдик кылды да 5 маал эле намаз калтырды. 5 маал намаз бир туугандар, карап көрсөңүздөр 24 сааттын ичинде бир 24 сааттын ашы барса 5-өө биригип туруп 1 саатты албай турган убакыт. Бирок ушулда тилекке каршы кээ бир ислам үммөтүндөгү кээ бир мусулмандар үчүн ушул дагы көп көрүнгөндүктөн ушул 5 маал намазына дагы кайдыгер мамиле жасайт. Бир туугандар, караңыздар, намаз маселеси бул жөнөкөй маселе эмес. Намаз маселеси өтө орчундуу маселе. Кыямат күнү биз билебиз, пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам айтат, момун мусулман адамдын эң биринчи суралган нерсеси, мусулман болгондон кийинки суралган нерсеси намаз болот дейт. Эми элестетиңиз, сиз зекет берген болсоңуз, орозо кармаган болсоңуз, ажылыкка барган болсоңуз, сиз эгер намаз окубасаңыз, сизде эмне пайда? Сиздин башка кылган амалдарыңыздан эмне пайда? Ошондуктан момун мусулман бир туугандар намазына кайдыгер мамиле жасабоо керек. Намазыны 5 маал намазын аткаруу керек. Иншаллах ошол 5 маал намазда Аллах субханала таала 50 эмнени убада кылды? 50 маал намаздын соогун убада кылды. Андан кийин караңыздар, пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам Аллах тааламды өз көзү менен көргөнбү деген маселе бар. Бул маселеде алымдар ортосунда, тактап айтканда, кээ бир сахабалар ортосунда талаш. Бирок туурасы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах тааламды өз көзү менен көргөн эмес. Аллах тааламды парданын артында, ушундай тосуктун артында көргөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрдү деген Абдуллах ибн Аббас радыйаллаху анхуманын сөзүнө келтире алмасак, ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жүрөгү менен көрдү деген сөзгө эч кандай каршылык келбейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн жүрөгү менен көргөн. Бирок түзмө-түз сүйлөшүүсүндө эч кандай талаш жок. Аллах субханала таала түзмө-түз пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам менен бир гана ушул Исра жана Мирач түнү гана, ушул учурда гана сүйлөшкөн, башка учурда сүйлөшкөн эмес. Башка учурда кантип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга вахий кылып турган десе, биз билебиз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Жибрил алейхиссалам аркылуу вахий кылып турган. Кур'андын бардыгы Жибрил алейхиссалам аркылуу түшкөн. Туурабы? Демек караңыз, пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам ушул учурда эмне Аллах субханала таала менен түзмө-түз эмне кылган, сүйлөшкөн деп ыйман келтиребиз. Андан кийин ушул кечеде дагы бир канча окуялар болгон. Кандай окуялар болгон десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баяндап берген окуялардын кээ бирлерине токтолуп өтөбүз. Алардын бирөөсү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эмне шарап куюлган жана сүт куюлган идиш тартууланган. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүт куюлган идишти тандайт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга сен табиятыңдагы нерсени танданың деп эмне ушундай сөз айтылган. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам караңыз, ошол жерде жанагы сүттү тандаганда сен табиятыңдагы нерсени танданың. Эгерде сен шарапты таңдаганыңда, анда үммөтүң адашып кетмек деген. Көрдүңүздөрбү? Субханаллах, бул да пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүүнү артууга себеп болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүттү тандап, ислам үммөтү эмне адашпай, сиз менен биз эмне альхамдулиллах түз жолдо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам калтырып кеткен туура жолдо жашаганыбыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул сүттү тандаганы себептүү десек, Аллаху алам, адашпасак керек. Андан кийин экинчиси Сидратул Мунтаханын түбүндө агып чыккан 4 дарыяны көрөт. Ошол жанагы Сидратул Мунтаха деп айттык го. Ошол жерден 4 дарыяны көрөт. Ошонун экөөсү сырттан көрүнүп, экөөсү ичинен чыккан дарыя. Сырттан көрүнүп чыккан Ифрат менен Нил дарыясы. Көрдүңүздөрбү? Ал эми ичинен чыккан дарыя бул ошол Бейиштин дарыясы деп айтылат. Эми бул жерде кандай данышмандуулук бар ушул Ифрат жана Нил дарыясында, ошол жерде эмне Бейиште көрүүсү дегенде алымдар ушундай деп, кээ бир алымдар шарттаган. Ифрат жана Нил дарыясынын көрүлүүсү бул жакынкы күндөрдө ислам үммөтү Ифрат жана Нил дарыясынын боюндагы мамлекеттерге ээлик кылат, үстөмдүүлүк кылып, ошол жерди бастырып алат деген эмне ишарат эле деп айтышкан. Акыйкатта бул нерсе ишке ашкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул Исра жана Мирачты
көчөрдөн 1 жыл мурда болгон деп ырастай турган болсок, анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул окуядан кийин дээрлик бир 10-15 жылдын ичинде эмне болгон? Ошол Ифраттын бою, Ифрат бул Ирак, Сирия аркылуу өткөн чоң дарыя, ал эми Нил болсо ошо Мисыр аркылуу өткөн чоң дарыя. Бастырып алган мусулман үммөтү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өтүп кеткенден кийин Умар ибн Хаттаб радhiyallahu anh убагында ушул эмне ийгиликке жеткен. Кайсыл? Мисыр басып алган. Амр ибн ал-Ас радhiyallahu anh'нун колу менен Мисирди багынткан, ошондой эле башка сахабалардын колу менен Шам жана Ирак өлкөлөрүн багынтып алган. Жана Византия империясына жана Рим империясы жана Перс империясынын кулашына себеп болгон. Ошол Ифрат дарыясы Перс империясынын астында болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өткөндөн кийин Умар радhiyallahu anh убагында ошол Византия империясы дагы, анан жанагы Перс империясы дагы кулаган. Андан кийин дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тозоктун үстүндө турган бир периштелерди көрөт. Алар эч кандай күлбөйт, эч кандай эмне жылмайбайт, ошондой каардуу периштелерди көрөт. Ошондой эле бейиш менен тозокту да көрдү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде бейиш жана тозокту көргөн. Көрдүңүздөрбү, бир тугандар, биз мусулман ахли сүнна вал жамаат катары бейиш жана тозок жаралган деп ыйман келтиребиз. Себеби ислам үммөтүндө бир тайпалар чыккан, алар бейиш жана тозок жарала элек деп айтышкан. Түшүнүктүбү? Жок, бир тугандар, бейиш жана тозок жаралган бар алар. Бирок алга кыямат күнү келет. Мусулман адамдар бейишке иншаллах Аллах тааламдын райымы менен кыямат күнү кирет. Ошондой эле капыр адамдар өзүнүн азабын, тозокту кыямат күнү алат. Андай эмесе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кирди деп кээ бир хадистерин айтат го десе, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эмне кылынган, боло турган нерсени айткан. Ушундай адамдар кирет деп. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрдү, тозоктун элини көрдү, бейиштин элини көрдү деп ушул хадисте айтылат го десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга мужиза кылып Аллах таалам көрсөткөн. Түшүнүктүбү? Аллах үчүн эч бир нерсенин кыйынчылыгы жок. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: бейишти көрдүм жана бейиштин көпчүлүк эли кедей кембагалдар экен дейт. Тозок көрсөтүлдү жана тозоктун көпчүлүк эли ким экен дейт? Аялдар дейт. Валиядан биллах, бир тугандар, караңыздар, жүрөктү оорута турган пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эмне ушундай сөзү сиз менен биздин жүрөгүбүздү оорутпай койбош керек. Аял киши эмне тозоктун көпчүлүгүн ээлеген болсо, сиз менен биз бүгүнкү күндөгү аялдарыбызды эмне эгерде башкарбай, аларды ушундай тозок амалына таштап кое турган болсок, ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан көпчүлүктү түзгөн аялдардын бирөөсү болуп калыш ыктымалы сиз менен биздин аялыбызда жок эмес. Ошондуктан бир тугандар, аялдарыбызды дагы өзүбүз иманга ушундай туура жолго аракет кылган сыяктуу, аялдарыбыз дагы ошол нерсеге бүт мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, себептерин аткарайлы жана Аллах тааламдан көп-көп дуа кылайлы. Аллах субханала ва таалам аялдарыбызды, эже-сиңдили, эже карындаштарыбызды, апаларыбызды баарыны туура жолго багыттап, туура жолго бекем кылып, ушул диндин үстүндө ла иляха иллаллах Мухаммаду расулуллах келмеси менен бул дүйнөдөн өтүүсүн насип кылсын. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жетимдердин акысын жеген адамды көрөт. Жетимдердин акысын жеген адамдын эрини караңыздар, могул эрини төнүн эрининдей болуп, өзүнүн оозуна эмне чокту жайнаганын көрөт. Бир тугандар, жетимдин акысын жештик шариятыбыз каттуу тыйган амал. Эмне себептен? Себеби жетимдин акысын жештик жеңил амал. Андан тыйылуу оор амал. Көрдүңүздөрбү, бир тугандар, бир нерсени жакшылап билишибиз керек. Шарият кайсыл бир амалга улуу соопторду убада кылса, ал амал нафска оор келет. Бир тугандар, бейиш арзан нерсе эмес. Бейишке ушундай уктап туруп эле кирип кете турган жер эмес бейиш. Бейишке сиз менен биз бул дүйнөдө сыналып, ошол сыноодон өтүшүбүз керек. Эми караңыздар, Аллах субханала ва таалам бир амалдан тыйдыбы, ал амал нафска ушунчалык жакшы көрүлгөн амал. Бир амалда буйрудубу, ал амал нафска жаман көрүлгөн амал. Демек, жетимдин малыны жештиктен шарият ушунчалык каттуу тыйган, Эмне себептен десе, караңыздар, жетим адамдын артына турган тиреги, жөлөгү болбойт. Сиз жетимдин акчасын жеп койсоңуз, сизден эч ким келип эмне кылбайт? Допрос кылбайт. Эмне үчүн жеп атасың деп. Себеби анын артында атасы жок да. Ошол атасы артында калкан болуп берген, баласыны коргоп берген атасы жоктугунан сиз ошондой жетимдин малын каалагандай жеп турасыз. Көрдүңүздөрбү? Андан дагы жеңил болгондугу нафска, сиз ошол атасынан калган мурасты сиздин колуңузга, эгер сиз жетимдин кепили болсоңуз, сиздин колуңузга өтөт.
Ниса сүрөсүндө биз өткөндө фикх маселесине да токтолуп өткөнбүз. Жетим адамдын эмне мал мүлкүнү сиз вали болуп турсаңыз, же болбосо кепил болуп турсаңыз, колуңузга өтөт. Эми аны жеп коюп, ал жетим өзү жеп койду деп коюштук жеңил эле нерсе. Жеңил эле нерсе. Айрыкча бүгүнкү күндөгү иман менен, бүгүнкү күндөгү мусулмандардын алсыз иманы менен бул өтө жеңил нерсе деп айтсак болот. Себеби сиз жетимдин малын алсаңыз, сизден бирөө келип сурабайт, эмне үчүн анын малын жеп койдуң деп. Сурай турган адам өлүп кеткен үчүн сиз ошону кепилдик алып отурасыз. Бирок билишиңиз керек, Аллах Тааланын алдында ошондой улуу азаптар бар экендигин. Ошондой улуу азап бар. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи ушундай деп сыпаттады: оозу эрини, төөнүн эриндей болуп, төөнүн эрини билебиз, аябай чоң болот да, анан ошол менен эмне чокту чайнагандай деп айтты. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүткорлук менен мамиле кылган адамдардын да жазасын айтып өттү. Сүткорлук менен мамиле кылгандар, бир туугандар, жакшылап угуп алыңыздар. Сүткорлук менен эгерде мамиле кылдыңызбы, өзү сүткорлук менен мамиле кылган адам Аллах жана анын расулу менен согушуп атат десе өзү жетиштүү. Аллах жана анын расулу менен согушкан адам эми андан кийин өзү андан өткөн азаптын өзү жок болуш керек. Аллах жана анын расулуна каршы кылыч көтөрүп кимчи калат? Сүткорлук кылган адам ошо Аллах жана анын расулу менен согушкан адам деп айтсак болот. Курандын аяттарынын негизинде. Ошондой эле биз билебиз, бир туугандар, могул жерде айтылат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ошол кыямат күнү көрсөтүлгөндө, ошол Исра жана Миражда көрсөтүлгөндө, жанагы сүткор адамдар эмне кылат? Сүткор адамдардын курсактары ушундай ишиген абалда өздөрүнүн ордунан тура албай калат. Аны жанагы тозоктон качып, тозокко кирбейм деп качып жүргөн Фираундун жоокерлери тебелеп, тепсеп курсагынан эмне өтүп кетет. Караңыздар, кор болгон адамдар тебелеп тепселейт. Көрдүңүздөрбү, бир тонар тозок болгон адамдарды тозок менен эмне убада кылынган адамдарды тебелеп тепсеп, ошол жерде ан сайын кор кылат. Көрдүңүздөрбү, бир тонар сүткорлуктун эмнесини, акыбетини. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам зына кылгандарды көрөт. Алардын алдында караңыз, таза семиз жакшынакай эт турса, ал жанында сасыган, ирип кеткен ушундай эт турат. Ошол сасыган, ирип кеткен этти жейт. Таза жакшынакай этти жебей. Субханаллах. Караңыз, бир тонар. Караңыз, могул мисалды караңыз. Ушундай сонун мисал келтирген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Эми ушундай чындыгы мисалды көргөн, өз көзү менен көргөн бул нерсени. Ал дегени караңыз, адал, алдыңда адал, Аллах Таалам неке аркылуу адал кылып берген аял турса, сен ошого каниет кылбай, канааттанбай, эмне кылдың? Жанагы сасыган эттен, ириген эттен дагы төмөн болгон зынакыр аялга барып зына кылып жүрөсүң. Туурабы? Эми bundan өткөн өзү корлук барбы? Элестетиңиз, акыйкатта ошол зына кылып жүргөн адамдар куттум ошол сыяктуу эмне зына кылып атса, өзүнүн адал болгон аялын таштап туруп, жанагы көчөдөгү валиядан биллах, ыплас, жийиркеништүү, коомчулуктун эң төмөн даражасында жүргөн зынакырларга барып зына кылыштыгы, бул алдындагы сасыган, ирип кеткен, курттап кеткен этти жештик менен барабар. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бир түрдүү аялдарды көрөт. Алар ушул көкрөгүнөн, эмчектеринен асылып турганын көрөт. Алар кимдер десе, алар башка бир ойношторунун боюна бүтүп, валиядан биллах, анан күйөөсүнө келип, бул сенин балаң деп, күйөөсүнө ошол баланы мураскер кылып берген аял. Ошол күйөөсүнүн фамилиясын алып берген аял. Субханаллах. Бир туугандар, бүгүнкү күндөгү кээ бир ошол бирөөдөн ашырып келген баласыны сенин балаң деп ошол башка бирөөгө таңуулап аткан аялдар кыямат күнү азабы куттум ушул нерсе болот. Бир туугандар, бул дагы азыр үстүртөн айтылган, сылап эле айтылган азабы. Андан дагы чоң азаптар күтүп турат, бир туугандар. Көрдүңүздөрбү, бир туугандар, ушундай нерселерге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күбө болот. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Куддус шаарынан кайтып келе айтканда, кербендерди көрөт. Ошол жерде идиштери ачык болгон сууларды көрөт. Ошонун бирөөсүнөн алып туруп, идишин жаап салат. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошентип келип, анан эртең менен таң атканда бул нерсенин кабарын берет. Караңыз, ушул окуя бир кыска убакыттын ичинде болуп өткөн. Эми караңыз, Мекке менен Куддустун ортосу 1 айлык шаар.
Кудус десем тилекке каршы бүгүнкү күндөгү көпчүлүк мусулман үммөтү Кудус шаары кайсы экенин билбейт. Азыр балким картадан дагы издейттир Кудус деген кайсы шаар деп. Бир туугандар, бул билбештигибиз биздин эң чоң көйгөйүбүз, эң чоң мүшкүлүбүз. Кудус деген шаар бул бүгүнкү күндө еврейлер ийгилик кылып Иерусалим деп ат коюп алган шаар. Бул Кудус шаары бир туугандар. Бул ыйык шаарыбыз. Бул биздин шаар, мусулмандардын шаары бир туугандар. Бул эч кандай еврейлердин шаары эмес. Бул жердеги мечит биздин мечитибиз. Умар ибн Хаттаб радыйаллаху анху өз колу менен ачып берген, фатых кылып берген мечит. Андан кийин крестоносдор келип басып алганда Салахуддин Айюби ачып кайра мусулмандарга тапшырып берген мечит. Ошол шаар бул биздин шаар бир туугандар. Бүгүнкү күндө тилекке каршы сиз менен бизди жанагы ММКлар, массалык маалымат каражаттары ушундай эмне киргизип койду, жада калса карталарга ушундай киргизип койду, Иерусалим деп жазып койгон. Кудус шаары бир туугандар. Ошол жердеги мечит Ал-Акса мечити. Көрдүңүздөрбү? Эң чоң көйгөй Кудус шаары десе, көпчүлүк мусулмандар билбейт кайсыл жер экенин. Кудус деп жазып издеп жүрөт. Бул көйгөйлүү, эң мындай жүрөктү ооруткан маселе. Сиз менен биздин бүгүнкү күндөгү тарыхыбызды билбештик, ушундай өзүбүздүн ыйык шаарыбыз кайсы экенин дагы билбей калдык. Билебиз, Мекке шаары биз үчүн ыйык шаар, Медине шаары биз үчүн ыйык шаар, бирок Кудус деген ыйык шаарыбыз бар экенин көпчүлүк билбейт. Ошол жерде Акса деген ыйык мечитибиз бар экендигин дагы көпчүлүк билбейт. Бир туугандар, Кабада намаз окуштук, Мекке шаарындагы Каба, ошо Масжидул Харам деп коет, ошол Харам мечитинде намаз окуштук. Жөнөкөй мечитте намаз окуштуктан 100 000 эсе жакшыраак. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинде намаз окуштук, Мадинатул Мунаввара, нурланган Медине шаарында Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинде намаз окуштук 100 000 эсе жакшыраак, жөнөкөй мечитте намаз окуганга караганда. Ал эми Кудустагы Ал-Акса мечитинде намаз окуштук 500 эсе жакшыраак, жөнөкөй мечитте намаз окуганга караганда. Субханаллах. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 жерден башка жакка эмне кылуу, сапар кылуу, ошол зыярат кылуу максатында сапар кылуу эмне тыйылган деп айткан. Ушул 3 мечитке гана зыярат кылуу максатында барсак болот. Башка жерге барсак болбойт. Кабырларга барсак болбойт. Башка мечит үчүн, аты үчүн, зат үчүн барсак болбойт. Жөн эле сабак өтсө, же болбосо башка дагы нерселер бар болсо, ошон үчүн барсак эч нерсе эмес, бирок зыярат үчүн ушул 3 эле гана жерди Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылган, чектеп койгон. Андан кийин ошол Кудус шаарынан кайтып келгенден кийин ошол кабарны түндө болуп өткөн окуянын баарын айтып берет. Бул кыска убакыттын ичинде болгондуктан мушриктер ыйман келтирбейт. Бул адаттагы нерсе эле, бул күтүлгөн эле нерсе эле. Мушриктер кантип ыйман келтирсин? Андан дагы чоң айдекиге бөлүп койгондо ыйман келтирбеген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга аят түшүп атканын көрүп, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга аннык кээ-бир нерселердин кабарын бергенде ыйман келтирбеген кавым ушул алардын акылына сыйбаган нерсени айтканда ыйман келтире беле? Жок, албетте ыйман келтирбейт эле. Булар өткөндөгү сабактарыбызда айтып өттүк, жөөттөргө барып бизге кабарын бергиле, кантип Мухаммадты эмне кылсак, сындырсак болот дегенде, алар ушундай кабар берген 3 нерсенин кабарын сурагыла. Эгер билсе пайгамбар болот, билбесе пайгамбар болбойт дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне айтып берген ошол 3 нерсени. Ошондон кийин дагы ыйман келтирбеген кавым ушул акылына сыйбаган нерседен кийин ыйман келтирет деп ойлойсузбу? Жок, албетте бир туугандар, андай болушу мүмкүн эмес. Алар адашкан, Аллах субханаху ва таала аларды ан сайын адаштырган. Алардын жүрөгүндө оору бар эле, Аллах субханаху ва таала алардын жүрөктөрүнү ан сайын оорулуу кылып, ан сайын динден эмне кылган, алыстаттырган. Караңыздар, ошол түндө болгон нерсенин баарын Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып берет. Айтып бергенде жанагылар аябай таң калып, мындай болушу мүмкүн эмес дейт. Мүмкүн эмес деп өздөрү ыйман келтирбеген, жана мусулмандардын жүрөгүнө шек салуу үчүн Мухаммад ушундай болуптур деп айтат. Бир туугандар, биринчиден биз айтабыз, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга андан дагы чоң нерсе келгенде биз ыйман келтирдик го, туурабы? Аят түшкөндө ыйман келтирдик го. Эми сахабалар ушундай деп жооп берген. Караңыздар, аят түшкөндө андан дагы чоң окуя болгондо ыйман келтирдик. Эми бул нерсесине кантип ыйман келтирбей коебуз? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атса, демек чындыкты айтыптыр. Караңыз, Абу Бакр радыйаллаху анху ушинтип жооп берген. Ошондуктан Сыддык деген лакапка ээ болгон. Көрдүңүздөрбү? Мухаммад айттыбы деген бул сөздү? Ооба, Мухаммад айтты дегенде, анда мен ыйман келтирем деген. Жүрөгүндө кыпынчалык ыйман болбогон инсан бир туугандар Абу Бакр Сыддык радыйаллаху анху болгон. Субханаллах, ушунчалык деңгээлде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ишенген, ушунчалык деңгээлде ыйманы бекем болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айттыбы деп биринчи тактаган, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты экенин билгенде, болду, мен ыйман келтирем, андан дагы чоң нерсеге ишенип атпаймынбы деп айткан. Көрдүңүздөрбү? Сыддык болгон, чыныгы эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды тастыклаган, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарлыгын эч бир шек күмөнсүз кабыл алган инсан эмне? Абу Бакр радыйаллаху анху болгон. Башка сахабалар дагы ушул сыяктуу, Абу Бакрдай болбосо дагы ушул сыяктуу эмне кылган,
иман келтирген. Андан кейін қараңыз, жанагы жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламга эмне жанагы ошол мушриктер келип сурайт, кандай болду деп. Бардығын төкпөй чачпай айтып берет. Бардығын айтып берет пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Анан жанагы жерде айтат, иман келтирбейт. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, ишенбесеңер мынау жерде кербен келет айтат. Егер ошол кербендер ушул жерге жетти, ушундай темп менен басып келе турган болсо, ошол күнү кирип келет дейт. Кирип келет, акыйкатта кирип келет ошол күнү. Анан жанагы суунун үстүн ачык калтырганын дагы айтып берет. Жанагылар айтат, түнү жаап койсок, эртең ачык калыптыр дейт. Ал жөнүндө дагы айтып берет. Бирок алар адашкан кавым эле. Мушриктер адашкан кавым эле. Аллах субханаху таала аларды ан сайын адаштырган эле. Иман келтирбейт. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан билет, ал Акса мечитин көргөн эмес, ал Кудус шаарына барган эмес экенин билгендиктен ошол мечитти сыпаттап бер дейт. Билет, ойлойт алар, ушул жерде биз аны мат кылабыз дейт. Биз ошол жерде аны элдин алдына шерменде кылабыз. Себеби ал Акса мечитин сыпаттап бере албайт. Алар ойлойт, жалган айтып атат Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дейт. Аллах субханаху таала өз көзү менен жанагы жерде эмне Кабаны көрсөтүп коет. Кабаны өз көзү менен көрсөтүп койгондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде болгон бардык нерсесин ийне жибине чейин айтып берет. Ар бир нерсесин жада калса бурчтарына чейин айтып берет. Аллах үчүн эч бир нерсенин кыйынчылыгы жок. Ошол убактагы балким кээ бир иман алсыз болгон мусулмандар кантип айтып бериши мүмкүн деп эмне таң калуусу мүмкүн эле. Бирок бүгүнкү күндө сиз менен бизде якын менен иман келтиребиз. Телевизордон Акса мечитине барбасак, мисалы биз барган эмеспиз, бирок Акса мечитини көргөндөй болуп эмне билебиз го. Себеби телевизор аркылуу, телевизордон ушунчалык деңгээлде бизге анык кылып көрсөтүп койгон. Ошол телевизор аркылуу биз ошол эмне мечиттин бардык эмне сыпаттарына ийгилик кылып калдык, билип калдык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Аллах субханаху таала эч бир нерсеге эмне алсыздык кылбайт. Аллах субханаху таала кадыр зат. Инналлаху ала кулли шайин кадир. Аллах таала бардык нерсеге кадыр. Кантип көрсөтүп койгонун биз билбейбиз, бирок көрсөтүп кой деп иман келтиребиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде эмне кылат? Ошонун толугу менен айтып бергенде деле, бирок жанагы адашкан коом ал айтып бергендиги аларды иманга түртпейт, балким алардын адашуусун ан сайын адашууга түрткүлүү болот. Андан кийин кээ бир адамда ушундай суроо пайда болушу мүмкүн. Исра жана Мирач окуясы эмне себептен болду деп. Эмне себептен Исра жана Мирач окуясы болду деп. Кээ бир тарыхчылар айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай жакын адамдарын жоготуп, ушундай оор эмне кырдаалда турганда, ушундай кыйынчылык доорун сүрүп турган учурда Аллах субханаху таала ушундай жакшынакай нерсе менен сыйлаган деп. Ошондой эле биз билебиз, аяттын негизинде Аллах субханаху таала ушундай деп айтат: "Линурияху мин аятина". Биз өзүбүздүн мужизаларыбызды көрсөтүү үчүн ушул Исра Мирачты эмне кылдык дейт? Көрсөттүк дейт. Өзүбүздүн аяттарыбызды көрсөтүү үчүн дейт. Ошондой эле башка бир аятта Ан'ам сүрөсүндө ошентип биз Ибрахимге анык ишенүүчүлөрдөн болушу үчүн дейт, асмандардагы жана жердеги мүлктөрдү көргөздүк. Пайгамбарлардын иманы якын. Караңыздар, якын менен болгон. Якын дегени 100% иман келтирген. Пайгамбарлар эч качан шектенген эмес. Сиз менен биздин жүрөгүбүзгө кандайдыр бир деңгээлде шек кирип келиши мүмкүн. Бирок пайгамбарларда андай болгон эмес. Якын дагы бир туугандар, илмул якын, айлмул якын, айнул якын болуп бөлүнөт. Илмул якын, сиз билесиз Аллах субханаху таала бар экендигини, билесиз Аллах таалам жараткандыгы экендигини. Бирок кыямат күнү Аллах тааламды өз көзүңүз менен көргөндө, Аллах субханаху таала бардыгыбызды Аллах тааламды чыныгы жүзүн өз көзүбүз менен көрүшүбүздү насип кылсын. Ошол күнү караңыздар, өз көзүбүз менен көргөндө сиз менен биздеги жанагы илмул якыныбыз, илим менен якын келтиргенибиз айнул якынга өтөт, көзүбүз менен көрөбүз. Иншаллах бейишке киргенде хаккул якынга айланат. Бейиштеги Аллах таала уада кылган мөмөлөрдү жейбиз иншаллах. Бейиштеги уада кылган Аллах субханаху таала хурл айнарды көрөбүз, алар биз менен болот. Аллах таалам ушул уада кылган жакшылыктардын, неаматтардын бардыгын өз көзүбүз менен көрөбүз жана эмне кармалап ошол жерде кадимки сиз менен биз ушул денебиз менен жана рухубуз менен ошол эмне бейишке кирип рахат алабыз. Валиядан биллах, капырлар жана мушриктер жана алардын ичиге мунафыктар жана мусулмандардын осооттары, күнөө кылгандары алар тозокту көрөт. Албетте мусулмандардын күнөөкөрлөрү алар түбөлүктүү тозокто калбайт. Бир күн болбосо бир күн бейишке кирет иншалла. Бирок мунафык, мушрик, капырлар түбөлүктүү тозокко калышат. Түшүнүктүбү? Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга өз көзү менен көрсөтүп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын иманын ан сайын бекемдештик. Иман якын болгон иманын эмнеге айландырды? Аллах субханаху таала айлмул якынден айнул якынга айландырды.
Айнул яқин, хаққул яқин деген эмне бир туғандар? Қараңыз, яқин деген 100% ишеништик. Мисалы, Кааба бар. Мекке шаарында Аль-Харам мечити бар десек, сиз менен биз иман келтиребиз, ишенебиз ал мечит бар экен, туурабы? Сиз менен бизде илмүн яқин. Бирөө келип туруп, Кааба Куддус шаарында десе эмне кыласыз? Жок дейсиз. Себеби сизде илмүн яқин жүрөгүңүзгө барып орун алган. Сиз 100 адам келип, 100 эмес 1000 адам келип айтса, Куддус шаарында Харам мечити, тактап айтканда Кааба Куддус шаарында десе, сиз жок дейсиз. Куддус шаарында эмес, Аль-Харам мечити, Кааба бул эмне Мекке шаарында деп айтасыз. Себеби сизде иман, яқин, ошол 100% ишеним, 100% ошол нерседеги болгон билим эмне Меккеде деп орун алган. Эми ошол Меккеге Аллах таала насип кылып умра кылып барып калдыңыз. Жанагы илимиңиз эми эмнеге айланат? Айнул яқинга айланат. Көзүңүз менен көрөсүз ошол Каабанын Меккеде экендигине. Эми бирөө ишендириши мүмкүнбү? Жок, Мекке Каабада эмес. Уже сиз көз көргөндөн кийин бирөө сизди орус тилимен айтканда переубедить этип коюусу мүмкүнбү? Уже мүмкүн болбой калат, туурабы? Андан дагы барып туруп Каабаны кармадыңыз. Аллах таалам насип кылып жанагы Хажарул Асвадты өптүңүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө ээрчип. Сиз уже ошол айнул яқиниңиз эми хаққул яқинга айланды. Сиз өз колуңуз менен эмне кылдыңыз? Сездиңиз ошол нерсени. Эми мындан кийин сизди эч ким жер жүзүндөгү инс жанага кошулуп, жиндер кошулуп келип туруп, сизди Куддус шаарында, Кааба деген Куддус шаарында десе, иманыңызды эмне кылып коет? Өзгөртүп кое албайт. Демек, көрдүңүздөрбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын илими, тозок, бейиш жөнүндөгү илими алмул яқин эле. Аллах субханаху таала ошону эмнеге айландырды? Өзүнүн райым менен Аллах субханаху таала өз көзү менен көрсөттү, демек айнул яқинга айланды. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам иманын бекем эле, эч качан имандан тайбайт эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бирок Аллах субханаху таала өзүнүн эмнеси менен, кудурети менен ошону көрсөтүп койду. Мындан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар түрдүү сыноолорго, ар түрдүү кыйынчылыктарга эмне ансайын бекем болуусу үчүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бейишти көргөндөн кийин, тозокту көргөндөн кийин, бир туугандар, бул дүйнөнүн проблемалары, бул дүйнөнүн мүшкүлдөрү эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга чымындын канатындай дагы болбой калды. Көрдүңүздөрбү, бир туугандар? Демек, сиздин иманыңыз илмул яқин болсо, ушунчалык сонун Аллах таалама хамд саналарды айтышыбыз керек. Алкыш мактоолорду айтышыбыз керек. Эми албетте сиз менен биз кыяматка бармайынча айнул яқинга айланбайт ал нерсе. Бирөө айтышы мүмкүн, мен барып кыяматты көрүп келдим, өлүп тирилдим деп. Ал адам кеззап адам, ал адам жалганчы адам. Бул нерсени Аллах субханаху таала бир гана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга көрсөткөн, башка эч кимге көрсөткөн эмес, көрсөтпөйт дагы, бир туугандар. Өлгөн адам терилбейт. Түшүнүктүбү? Аллах субханаху тааланын бул эмне сүннанал кауниясы. Өлгөн адам терилбейт. Кээ бирлер мен өлүп тирилдим деши мүмкүн го. Кандайдыр бир убакта эси ооп кайра немеси кайтышы мүмкүн, бирок өлгөн адам терилбейт, бир туугандар. Тозок бейишти көрүп, кабырдагы рахатты, кабырдагы азапты көргөн адам терилбейт. Түшүнүктүбү? Демек, сиз менен биздин айнул яқинибиз, ушул акыретке болгон иманыбыз алхамдулиллах бар, бирок ошол нерсе көзүбүз менен, өз көзүбүз менен качан көрөбүз десе, кыямат күнү көрөбүз иншалла. Жана хаккул яқинга кыямат күнү айланат. Түшүнүктүбү? Бирок Аллах субханаху таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бул дүйнөдө уже көрсөтүп койгон. Түшүнүктүбү? Андан кийин дагы бир нерсе бар, бир туугандар. Аллах субханаху таала Исра деген сүрөнү түшүргөн. Исра деген сүрө, бир туугандар, бул караңыздар, Аллах субханаху таала Исра, ошол Аллах субханаху таала пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды ошол Исра кылгандыгы жөнүндө баяндайт. Бирок бир эле аятта баяндайт. Бир эле аят, биринчи аятында. Андан кийин Аллах субханаху таала жөөттөр жөнүндө сөз кылат. Бирөө айтуусу мүмкүн, бул жерден кандай данышмандуулук бар? Бул аяттарда кандай данышмандуулук бар? Исра жана Мирач окуясы дээрлик бир эле аят. Андан калганы эмне? Ушу Муса алейхиссалам келгенде Муса алейхиссаламды жалганга чалган жөөттөр жөнүндө, же Муса алейхиссаламдын жолун ээрчибей койгон, тактап айтканда кыянат кылган жөөт адамдар, жөөт эли жөнүндө. Бул жөнүндө эмне данышмандуулук бар десе, алымдар ушундай деп айтат, бир туугандар. Бул жерде чоң бир эмне сыр бар деп айтат. Ал кандай сыр десе, Аллах субханаху таала лидерликти ушул Бану Исраилге берген эле. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам келгенге чейин лидерлик эмне? Бану Исраилде эле. Бардык пайгамбарлар Бану Исраилдерден келген. Бану Исраилдерден келип, жана ошолор элди, үммөттү, Адам алейхиссаламдын урпагын бардыгын эмне
жетелеп кетүү керек эле туура жолго. Бирок эмне кылды? Булар ошол жоопкерчиликтүү амалды, тактап айтканда ошол пайгамбарлар алып келген пайгамбарларынын сүннөттөрүн эмне кылды? Кабыл албады. Жөн эле кабыл албай койбостон кыянаттык кылды. Жада калса кээ бир учурда пайгамбарларын өлтүрүп жибергенге чейин барды. Ушунчалык деңгээлде жердин үстүнө бузукулук кылды. Кимдер? Жөөттөр. Демек, Аллах субханала ва таала ушул Исра кечесинде бул лидерлик жөөттөрдө эле, бирок Аллах субханала ва таала бул лидерликти башка тоо таштын мойнунда, койнунда жашаган арабтардын ичинен чыккан Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга жүктөй тургандыгына ишарат кылгандыгы эле деп айтышат. Андан дагы бирөөлөр сурашы мүмкүн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү алсыз болуп жүрөт. Мына ушул учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда эч кандай бийлик жок эле. Биз ушул күнгө чейинки сабагыбызда караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушундай азапталганы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айланасындагы сахабалардын ушунчалык азап чеккендиги, кыйналгандыгы жөнүндө гана сөз кылып атабыз. Андан башка эч нерсе эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда бийлик эмес, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда өзүнүн ушул күнгө чейин өзүнүн астындагы сахабаларды коргоп калганга эч кандай күчү жок экендигин бир канча сабагыбызда айтып өттүк. Эми бирөө айтышы мүмкүн, кантип эле ушул лидерлик арабтар андан дагы пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга өтүп калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү эмне ушундай араб коомчулугундагы Мекке шаарында мушриктерден жапа чегип жүрсө деген суроо пайда болот. Бир туугандар, Аллах субханала ва таала ушул аяттарды баяндап, ошол жөөттөр жөнүндө баяндап, андан кийин 9-аятында ушундай деп айтат: "Инна хадал Кур'ана яхди лиллати хия aqwam ва юбашширул муъминина аллазина я'малуна ас-солихати ва анна лахум ажрун кабира." Мына ушул Кур'ан адамдарды туура жолго гана эң сонун жолго гана багыттайт, эң сонун жолго гана баштайт. Ва юбашширул муъминина аллазина я'малуна ас-солихати, жана жакшы солих амалдарды кылган адамдарды эмне аларга ушундай чоң улук сооптор бар экендигин эмне кылат? Сүйүнчүсүн берет дейт. Бул аят менен Аллах субханала ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Кур'ан менен эмне кылып атабыз? Кур'ан менен сыйлап жатабыз. Бул Кур'ан ушул үммөттү туура жолго багыттайт. Жана бул Кур'ан себептүү Аллах субханала ва таала эмнеге жетет? Ушул ислам үммөтүнө иззаттуулукту берет. Бул Кур'ан себептүү Аллах субханала ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эмнени берет? Бийликти берет деп айтылат. Демек караңыз, демек Исрадан, Мекке шаарынан Исра кылуу үчүн Кудус шаарына барган даанышмандуулугу, ошол шаардан барып көтөрүлгөндүгү, ошол сыры ушул деп айтат кээ бир таракчылар. Эмне? Аллах субханала ва таала ошол Кудус шаарындагы ошол жөөттөрдөгү бийликти Аллах субханала ва таала мындан кийин кимге? Мусулмандарга, арабтардан чыккан мусулмандарга эмне кылып өткөзүп берүү ишараты эле деп. Акыйкатта бул убакыт өтүп өтпөстөн эле тез күндөрдө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эмне келди? Чоң жеңиш келди. Ал жеңиш кайсы эле? Ал жеңиш бир туугандар Акаба келишими эле. Акаба келишими. Бир туугандар тарыхта алтын из менен жазылып калган Акаба келишими. Акаба чоң келишими жана Акаба биринчи келишими деп экиге бөлүнөт. Акаба келишими кандай эле? Акаба келишими, Акаба байаты деп айтылат араб тилинде, Акаба антташуусу деп айтсак да болот. Бул пайгамбарлыктын 11-чи жылы болгон. Демек, караңыз, пайгамбарлыктын 10-чу жылы Мединеден, Ясрип шаарынан келген 6 жигит исламды кабыл алды беле? Эми ошол 6 жигит эми 11-чи жылы 11 адам болуп келет. 11 адам болуп келет, 12 адам болуп келет. Ошол мурдага келгендерден 5-өсү, дагы жаңы 7 болуп келет. 7 болуп келип, анан жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен келишип, түнү Акаба деген жер, ошол Меккеге барсаңыздар, ажылыкка барсаңыздар, Медине деген өрөөнүнө барасыздар, ошол жерде эмне? Зулхиджанын 8-чи түнүн түнөйсүздөр. Андан кийин эртең менен 9-чу күнү Арафат өрөөнүнө чыгып кетесиздер. Анан Арафаттан кечинде кайтып келип, Муздалифада түнөйсүздөр. Анан 11-чи, 12-чи, 13-чү түнү ошол Мина өрөөнүндө болосуз. Мина деген Мекке шаарынын жанындагы бир өрөөн, аябай чоң болгон өрөөн. Ошол өрөөндө Акаба деген жер бар. Караңыздар, Акаба деген биздин тил менен эми капчыгай деп которсо жакшыраак болсо керек, ошондой капчыгай. Мындай элден, жерден улак болгон, мындай элдин көзүнөн улак болгон жер. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал жерди тандагысынын себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мушриктердин эмнесинин астында эле, көзөмөлүнүн астында эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды алар ушунчалык көзөмөлдөп, Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга кандайдыр бир ийгилик келе аткан болсо, же кандайдыр бир жардам келе аткан болсо, алар биринчи болуп жолун тосот эле.
демек ошол Ясриптен келген, ошол Ясрип шаарынан келген 12 жигитти билип, ошол 12 жигит пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ант берүүсүнү билген болсо, алар эмне кылат эле? Тоскоолдук жаратат эле. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алардын көзүнөн, мушриктердин көзүнөн эмне аруу болуу үчүн ошол Акабада жолугушууну эмне кылды? Келишти. Жана түндүн так ортосунда, тактап айтканда баардык адам уктап эс алып турган учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерге келип алардын антын алды. Убада ибн Самит радиаллаху анху бул жөнүндө мындай деп айтат. Караңыз, бул хадисти имам Бухари риваят кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баяат күнү мындай деди: келгиле. Ошол баяаттын келишимдерин аларга түшүндүрүп атат. Пункттарын деп коет биздин тилде, пункттарын түшүндүрүп атат. Келгиле, Аллахка эч нерсени шерик кылбоого, зына менен алек, мындайча айтканда зына кылбоого, бирөөлөрдүн үстүнөн бухтан кылбоого, жала жаппоого ант бергиле дейт. Бирөөнү жөн эле себепсиз өлтүрбөөгө, жакшылыкка буйрууну жана жамандыктан тыюуга ант бергиле деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алардын антын алат. Демек, ошентип жанагы 12 жигит пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул сөзүнөн кийин ант берип, баяат берип, анан кийин эмне кылат? Жолго чыгат. Жолго чыгаардан мурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан биз ушундай динге жаңы келген элбиз. Эми бизге жаңы исламды түшүндүрүп бере турган зирек, жакшы сахабаларыңыздан жөнөтсөңүз жакшы болот эле дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам исламга жаш убагында келген, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдынан дээрлик чыкпаган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул тараткан, берген илиминен үлүш алган Мусаб ибн Умайр радиаллаху анхуну эмне кылат? Элчи кылып жөнөтөт. Жердин үстүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам даваты башталгандан бери биринчи болуп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын элчиси болуп дават кылып барган инсан Мусаб ибн Умайр. Субханаллах, Мусаб ибн Умайр. Бир тугандар, Мусаб ибн Умайр ким эле? Мусаб ибн Умайр исламга жаңы келерден мурда ушундай жаш жигит эле. Ушундай жаш жигит эле, энеси аны ушунчалык жакшы карап, эң кымбат кийим, эң кымбат атырларды алып берет эле. Ушунчалык энеси эмне көңүл бөлгөн жигит эле. Жада калса, кээ бир риваяттарда жазылган Мусаб ибн Умайр ушундай көчөдөн өтүп кеткенде, анын жытынан билет эле Мусаб ибн Умайр өтүп кеткендигин дейт. Ушундай кымбат баалуу атырларды колдонот эле. Бирок исламга келүүсү менен энеси ушул нерселерден, ушул жакшылыктардын баарынан тыйып салды. Мусаб ибн Умайрды бул нерсе артка кайтардыбы? Жок, албетте. Мусаб ибн Умайрды бул нерселери, энесинин кылган бул кылгылыктары аны динде ан сайын күчөйттү, андан башка эч нерсе болгон жок. Жада калса, күндөрдүн биринде энеси Мусаб ибн Умайр атасы бабасынын калтырган динине кайтсын деп, мен эмне ачкачылык жарыяладым деди. Сен өзүңдүн диниңе кайтмайын, мен сен ошол ачкачылык жарыялаймын, эч нерсе жебеймин деди. Ошондо Мусаб ибн Умайр эмне деди? Энеке деди, сиз жана сизде 100 энем болсо дагы дейт, баары биригип туруп ошондой сөздү айтса, ачкачылык жарыялаймын, диниңден кайт десе, мен динимден кайтпаймын деди. Мына бир тугандар, мусулмандын абалы кандай болуш керек? Мусулмандар позициясыны, өзүнүн акыйдасыны, өзүнүн динини арзан бага сатып жүргөн адамдар билсин Мусаб ибн Умайрдын жана сахабалардын кандай болгондугун. Жана ошондой бекем болгон сахабалар себептен сиз менен бизге дин жетип келгенин билсин. Бүгүнкү күндө тилекке каршы бир тугандар, адамдардын дини арзан гана баага сатыла турган нерсе болуп калды. Кичинекей нерсеге сатыла турган нерсе болуп калды, субханаллах. Көрдүңүздөрбү, бир тугандар? Жок, Мусаб ибн Умайр радиаллаху анху кандай сиз менен бизге сонун үлгү болуп берет бул нерседе. Андан кийин караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жөнөткөн жигит акыйкатта ийгиликтүү иштерди кылды, натыйжалуу иштерди кылды. Ал кандай иштер десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнөткөн Мусаб ибн Умайр радиаллаху анху эң ошолордун Хазрач жана Аус урусунун жетекчилери болгон. Хазрач жана Аус бул чоң уру, андан тарап кеткен жана кичинекей жана Бану Ашхал ошол сыяктуу уруулар болгон. Ошолордун чоң аттуу башчылары Саад ибн Муаз, Усайд ибн Худайр деген адамдардын исламга келүүсүнө себеп болду. Караңыз, бул жөнүндө ушундай деп Асад ибн Зурара баяндайт. Асад ибн Зурара биринчи болуп жанагы 6 жигиттин арасында болгон жигит. Эң биринчи 10-жылы келип исламды кабыл алган жигит. Асад ибн Зурара өзүнүн үйүнө алып келип Мусаб ибн Умайрды жетелеп жүрүп, эмне адамдарга көрсөтүп дават кылды. Дават кылып отуруп, көптөгөн адамдар динге кирүүсүнө себеп болду. Ошол учурда адамдарды жанагы кудуктун астына олтуруп, Марак деген кудуктун астына олтургузуп дават кылып турган учурда Саад ибн Муаз мен Усайд ибн
Усайд ибн Худайр четтен қарап күзетіп тұрған болот. Анан жанагын айтат, мол келген Меккеден келген жигит биздин элибизди адаштырып атат. Баргындагы дейт, эй Усайд, баргындагы буну өзүң адебин берип койгон деп. Саад ибн Муаз жанагы Усайд ибн Худайрды жөнөтөт. Усайд ибн Худайр келип, ошол Мусаб ибн Умайрдын алдына келип, эмне биздин элде эмне адаштырып атасың, ушул сыяктуу катуу орой сөздөрүн айтканда, Мусаб ибн Умайр караңыздар сонун сөз айтат. Ал кандай сөз десе, о Усайд дейт. Андан көрүп олтуруп дейт, сөзүңдү бир угуп көрбөйсүңбү? Жакшы болсо кабыл аласың, жаман болсо баш тартасың. Сени эч ким мажбурлабайт дейт. Караңыз, даваттагы метод эң сонун методдун бирөөсү жумшактык. Жана орой кылган мамилеге жумшактык менен жооп берди. Бизде ушундай жакшынакай сөз бар. Жумшактык жыланды ийнинен чыгарат дейт. Караңыз, жумшак сөз адамды акыйкатта жибитет. Бирдонор бул эми биринчиден өзүбүзгө эскертүү, андан кийин бардык ушул дават кылган адамдарга айтат элек, жумшактык кылган дават көпчүлүк учурда ийгиликтүү, натыйжалуу аяктайт, мөмөлүү аяктайт. Ал эми каттуулук, оройлук менен кылган дават туура сиз акыйкаттасыз, бирок жеткирген методуңуз эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө каршы келгендиктен ал нерсе натыйжалуу же болбосо мөмөлүү аякташ кыйын болуп калат. Усайд ибн Умайр ошол жерде Мусаб ибн Умайр айтканда, Усайд ибн Худайр айтат, бир угуп көрбөймү дейт да, анан олтуруп угуп көрөт. Кур'ан окуйт. Исламдын түркүктөрү жөнүндө айтып берет. Жанагы жерде субханаллах айтат, ошол Асад ибн Зурар айтат, мен дейт Усайд ибн Худайрдын ошол Мусаб ибн Умайр сөзүнүн бүтпөстөн исламды кабыл алганын билдим дейт. Бүткөндөн кийин мен кантип ушул динге киришим үчүн эмне кылышым керек дейт. Динге киришим үчүн гусул алып, андан кийин эмне келмени келтирип, анан намаз окушум керек деп айтты дейт. Анан ошол замат жанагы эмне ошол айтылган нерселерди кылды дейт. Караңыз, субханаллах, жүрөктү ушундай иман келтиргенден кийин ал жүрөктү эч нерсе токтотуп кала албайт. Анан жанагы жерде эми караңыз, Усайд ибн Худайр ким жөнүндө ойлоно баштайт? Саад ибн Муаз жөнүндө ойлоно баштайт. Саад ибн Муазды эмне кылып, эмне ушун Мусаб ибн Умайрдын алдына алып келсем деп. Саад ибн Муаздын алдына барат дагы, эй дейт, баса сен дейт, Асад ибн Зурара анын тайкесинин баласы болот. Туган болот. Сенин ошол тайжеңдин баласы, ал дегени жейини болот. Жок, тайжесинин баласы бөлө болуп калат, тайжесинин баласы болот, бөлөң. Сенин бөлөңдү ошол Бану Харис келип талкалайбыз деп турат. Ошол себептен ызы чуу чыгып атат экен дейт. Жанагы жерде ачуусу келип туруп, мен тирүү убагымда кантип менин бөлөмө ушундай кылып эмне кылат? Алар кол көтөрөт дейт да, анан жанагы жерде ошолордун ошол олтурган жерине барат. Ошонун арасында Мусаб ибн Умайр да болот. Мусаб ибн Умайр куттум эмне Саад ибн Муазга жогоруда Усайд ибн Худайрга айткан сөздү айтат. Анан ал дагы ошол Кур'анды окуп берип бүтө электе эле, Кур'анды окуп дават кылып бүтө электе эле анын жүзүнөн эмне байкалат? Исламды кабыл алганы байкалат. Ал дагы ошентип исламды кабыл алып барып, анын эрдүүлүгүн караңыздар, жанагы өзүнүн уурусуна барат дагы, эй Бану Ашхал болот. Ашхал уурусуна болот. Эй Бану Ашхал дейт. Менин ордум сиздердин араңыздарда кандай дейт? Албетте сен кожоюнубузсуң дейт. Сен бийибизсиң биздин дейт. Бий деген ошол кичинекей ууруну башкарып турган адамды айтат. Сен биздин бийибизсиң дейт. Сен биздин жакшыбызсың дегенде, анда билиңиздер дейт. Мен силер менен баарлашпаймын, мамиле кылбаймын, сиздер исламды кабыл алмайынча деп. Ошентип караңыздар, бардыгы исламды кабыл алуусуна ким себеп болот? Саад ибн Муаз себеп болот. Субханаллах. Бардык ошол дээрлик, ошол Медине, Ясриб шаарында жашаган Аус жана Хазрач урусунан эч ким калбайт исламды кабыл алган. Анча-мынча адамдар калат. Ошолордун бирөөсү Усайрим деген калат. Ошол жана Бану Ашхалдан. Усайрим кийин Ухуд согушунда исламды кабыл алып, ошол Ухуд согушунан кабыл алып, ошол жерде бир да пешенеси тийбей шейит болуп өлөт дагы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп эмне айтат? Аз амал кылып көп сооп алды деп айтат. Усайрим болот ошол. Демек ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жөнөткөн сахабасынын даваты натыйжалуу болуп, көптөгөн адамдар исламга келип, ал Мединеге кайтып келет. Мединеден Меккеге кайтып келет. Ошентип 622-жылы пайгамбарлыктын 13-жылы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга байат берүү үчүн 70-тен ашуун адам келет. Эми караңыздар, бир туугандар, ушул жерден жыйынтыктайбыз. Бул байат чоң бир окуя. Аллах субханаху таала насип кылса, кийинки сабактан улап кетебиз. Бирок ошонун алдынан да бир нерсеге токтолуп өтөбүз. Мусаб ибн Умайрдын кылган эрдигини караңыздар.
Бүгүнкү күндө кээ бир мусулмандар өздөрүнүн бир кылган кичинекей амалы менен сыймыктанып жүргөн болушу мүмкүн. Туура жакшы мусулман адам динине салым кошкон бардык колунан келген мүмкүнчүлүктү аткарыш керек, аракет кылышыбыз керек. Бирок айтайын деген нерсе, Мусаб ибн Умайрдын ушул соопуна барып кошулган амалдарды билсеңиз, бир туугандар, акылыңыз, албетте эсептесек эсебибиздин аягына чыкпайбыз. Мусаб ибн Умайрдын ошол жакшылык таразысына барып кошулуп аткан сооптор ошол Медине элинин кылып аткан жакшылыктардын бардыгы ошонун эмне сообуна барып кошула берет. Себеби Медине элине дават кылып, ошолорду исламды терең түшүнүп, ошолордун аттуу баштыларына дин жетүүсүнө себеп болгон ким болгон? Мусаб ибн Умайр. Бир туугандар, Мусаб ибн Умайр бул Ухуд согушунда шейит болот. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ухуд согушу бул хижранын 3-жылы болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи менен көп деле жашаган жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи да мурда өтүп кетти. Бирок ошого карабастан караңыз, чоң эрдик кылды. Чоң иш кылып кетти. Ал да болсо ошол Мединеде ислам түптөлүп, ислам шариаты менен жашап, ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды күтүп алып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сүйүп, өзүнүн баласынан дагы, өзүнүн атасынан дагы, аялынан дагы жогору коюп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды коргоо үчүн бүт мүмкүнчүлүктөрүн жумшаган ансарийлердин исламга келүүсүнө, ансарийлердин дини менен жашап бактылуу болуп, бул дүйнөдө өмүр сүрүүсүнө себеп болгон Мусаб ибн Умайр болгон. Дээрлик бардыгына исламга кирүүсүнө ушул инсан себеп болгон. Караңыздар, Мусаб ибн Умайрдын кылган нерсесине суктанбай, эмнеге суктанабыз? Сиз менен биз бирөөнүн малына суктанабыз, бирөөнүн байлыгына суктанабыз. Жок, бир тууганда Мусаб ибн Умайр жана ушул сыяктуу сахабаларга суктанайлы. Суктанайлы, себеби караңыздар, мына ушулардын кылганы эрдик, бир туугандар. Сакал коюп алып, жанагындай 8 бурчтуу жердин ичине кирип алып, бирөөнүн муштум менен бир уруп жыгыта коюп сыймыктанган, ал эрдик эмес. Андай нерсе менен биз исламды азиз кыла албайбыз эч качан. Бирөөлөр айтышы мүмкүн, паланчы Пустанчиев исламды ушундай даңазалап атат деп. Бир туугандар, исламды 8 бурчтуу жанагы мушташа турган тоок, короз мушташа турган жерде мушташтырып коюп, ошол жерде бир капырды утуп алып, сыймыктанып, ошол нерсе менен исламды азиз кыла албайбыз эч качан. Мусулмандар, сиз менен биз биринчиден азиз болушубуз бул динибизге байланган. Динибиз менен жашасак, азиз болуп, иззаттуу болуп, даңазалуу болуп жашайбыз. Жана ошол динибизде бекем пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам калтырып кеткен сүннөттү тирилтирип, ошол нерсе менен бул дүйнөдө өмүр сүрө турган болсок, Аллах субхана ва таала сиз менен бул дүйнөдө бактылуу кылат жана акыретте бактылуу кылат. Жана эң аягында ыкластуулук жөнүндө кыскача айтабыз. Балким Мусаб ибн Умайр ошол нерсесине ыкластуу болгондур. Көрдүңүздөрбү? Ыкластуу болгон себептен Аллах субхана ва таала анын ишине эмне берди? Ийгилик берди. Бир туугандар, ошондуктан кичинекей иш кылсак дагы ыкластуу болойлу. Ыклас менен амал кылайлы. Балким сиздин бир кичинекей кылып аткан ишиңиз ыкластуу болгон себептүү анын артынан көптөгөн жакшылыктарды алып келер. Көптөгөн жакшылыктарды сиз билбейсиз. Ошон үчүн Шейх Мухаммад Мухтар Шанкыти хафизахуллах азыр ушул күндөрдө сабак Меккеде, Мединеде сабак берип жүргөн инсан ушундай деп айтат: бир адам олтурса дагы ыклас менен сабак кыла бергин дейт. Сен билбейсиң дейт, анын артынан ошол бир адам себептүү канчалаган адамдар исламга келишини дейт. Балким ошол адам себептүү миңдеген адамдар исламга келеттир дейт. Көрдүңүздөр, бир тонар. Ошондуктан даватта эч качан кайдыгерлик мамиле жасабайлы. Даватта жалкоо болбойлу. Дават кылайлы, бир тонар. Адамдар дүйнөгө ушунчалык башоту менен матырылып, дүйнөнүн баткагында жүргөндө, сиз менен биз динди таратуунун гамында, динди адамдарга кантип жеткизебиз, кантсек адамдар бактылуу болот деген ушундай гам пикир менен жашап үйрөнөйлү. Аллах субхана ва таала бардыгыбызды ушул гам пикир менен жашашка тауфик берсин, бир туугандар. Бул да Аллах насип кылган инсанга гана жетет ушул гам пикир. Болбосо 100 адамдын 99-у дүйнө менен уктайт, дүйнө менен туруп атат. Дүйнөнүн гамында уктап атат, дүйнөнүн пикиринде туруп атат. Бир туугандар, Аллах субхана ва таала бизди ушул Аллах таала алдында канатын, чымындын канатынчалык орду жок нерсеге гам кылбастан, Аллах таала алдында ушундай даражабызды көтөрө турган диндин гамында боло турган момун мусулмандардан кылсын. Аллах субхана ва таала ушул сабактарыбызды пайдалуу сабактардан кылсын. Ушул сабагыбызда уккан, билген нерселерибизге амал кылуучу момундардан кылсын. Жана ушул амал кылган, уккан, билгендерибизди элибизге, жерибизге жеткизе турган момун мусулмандардан кылуусын. Аллах тааладан сурап калабыз. Субханакаллахумма ва бихамдик, ва нашхаду ан ла илаха илля анта, ва настагфирука ва натубу илейк. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.